2021 жылдын 10 январында Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо болот. Кыргызстандагы шайлоолор максималдуу ишенимдүүлүктү жана добуш берүүнүн ачыктыгын камсыз кылган технологияларды колдонуу менен өткөрүлөт. Шайлоочулардын тизмеси кантип түзүлөт? Шайлоочулардын тизмесин Борбордук шайлоо комиссиясы персоналдык маалыматтардын бирдиктүү мамлекеттик реестрде камтылган маалыматтардын негизинде түзөт. Калктын бирдиктүү реестрин түзүү, сактоо жана актуалдаштыруу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан ишке ашырылат. Шайлоочулардын тизмесине биометрикалык каттоодон өткөн жарандар гана киргизилет. Бул тизменин аныктыгын камсыз кылып, ар бир шайлоочу бир гана жолу добуш бере тургандыгын кепилдик берет. Бул тизме менен tizme.gov.kg порталынан таанышууга болот. Ал шайлоолордун арасында бир айда 2 жолу жаңыланып, ал эми шайлоого даярдык көрүп жаткан учурунда күнүгө жаңыланып турат. Тизмеден өзүңүздү кантип текшерсеңиз болот. Бул абдан оңой. Тизме порталына кирүү менен же шайлоо участогуна барып, өзүңүздү тизмеден карасаңыз болот. Ошондой эле 119 кыска номерине акысыз чалып, же ушул эле номерге өзүңүздүн идентификациялык номериңизди көрсөтүү менен SMS жөнөтсөңүз болот. Эгер сиз өз маалыматыңыздан ката тапсаңыз, жакынкы участкалык шайлоо комиссиясына арыз берсеңиз болот. Ошол эле жактан биометрикалык идентификация өтүү мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ болосуз. Арызды шайлоонун электрондук кабинет аркылуу дагы берүү мүмкүн. Эми 10 январь күнү Борбордук шайлоо комиссиясы добуштарды кантип эсептей тургандыгына токтойлу. Добуш берүүнүн жыйынтыгы эсептөөнү автоматтык түрдө эсептей турган урналар же асуу аркылуу ишке ашырылат. Эскертүү: добуш берүүнүн жашыруундугун коргоо максатында асуу интернетке кошулган эмес. Эгерде кимдир бирөө сиздин кимге добуш бергендигин билип алабыз десе, бул жалган. Добуш берүү аяктаган соң маалыматтар автоматтык түрдө асуудан Борбордук шайлоо комиссиясынын борбордук серверине корголгон каналдар аркылуу жиберилип турат. Участкалык комиссиялардан маалыматтар түшкөн сайын добуш берүүнүн жыйынтыгы дайыма жаңыртылып турат жана ал бардык үчүн ачык болот. Борбордук шайлоо комиссиясы 1 сааттын аралыгында шайлоо участоктарынын 84%нан добуш берүү тууралуу маалыматтарды ала алат. Шайлоо участогундагы бардык адамдар басылып чыккан отчеттор менен маалыматтык шайлоо системасынын маалыматтарын бир эле учурда салыштыра алышат. Добуш берүү аяктаганда ар бир шайлоо участкасындагы автоматтык эсептөө урнасы шайлоо жыйынтыгы боюнча отчет берет. Бул отчет шайлоо участкасындагы ар бир байкоочуга таратылат жана борбордук серверге жөнөтүлөт. Асуунун жыйынтыктары алдын ала чыгарылган жыйынтык болуп эсептелинет. Мындан кийин добуштарды кол менен эсептөө башталат. Анын негизинде гана шайлоонун акыркы жыйынтыгы чыгарылат. Абдан маанилүү. Добуштарды эсептөөдө автоматтык түрдө эсептөөчү урна ашыкча белгилер, сызыкча же чекит болсо бюллетенди жараксыз деп табышы мүмкүн. Кол менен эсептөөдө эгерде мындай бюллетенде бир талапкер үчүн даана коюлган белги турса, шайлоо комиссиясынын бардык мүчөлөрүнүн макулдугу менен ал эсепке кошулат. Ошондуктан добуш берүүлөрдүн саны боюнча бир аз эле айырма болушу ыктымал. Кол менен эсептөөлөрдүн жыйынтыгы тууралуу протокол сканерден өткөрүлүп, Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлөт. Ар бир жаран шайлоо участоктарынан маалыматтардын түшүүсүнө жараша алардын кыска убакытта эле маалыматтык шайлоо системасынын сайтынан көрө алат. Ар бир байкоочу участоктон дароо эле берилген протоколдордун көчүрмөсү менен Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында көрсөтүлүп жаткан маалыматтарды салыштыра алат. Маалыматтык шайлоо системасы канча участоктон маалыматтар түшкөнүн, жалпы эле республика боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын ар бир шайлоо участоктары боюнча маалыматтарды камтып көрсөтүп турат. Көрүп турганыңыздардай, эсептөөнүн ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн бизде жарандык көзөмөлдүн көптөгөн инструменттери бар. Ишенимдүүлүк жана ачыктык Кыргыз Республикасынын шайлоо системасынын реформасында маанилүү жетишкендик болуп саналат.